Мекенчил партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Баткен облусундагы эл менен жолугушууларын баштады. Алгач лидер Лейлек районундагы Коргон аймагынын жашоочулары менен жолукту. Жергиликтүүлөр Мекенчил партиясын колдоого алып, добушун берерин айтып, ак батасын берди. Кыргызстан деп төгөлүн маңдай терди, кызмат кылгын жөн жүргөн асыл жерди. Жанар тоодой тең атылып күкүрөктөр, жалпы журттун бирге буюп акыл кенчи. Манас суккан жүрөктөр бирге согуп, Мекенчил эл болууга мезгил келди. Андан соң Камчыбек Кыдыршаевич алдын ала пландалган программага ылайык Исфана шаарындагы стадиондо эл менен жолугушуу өткөрүшү керек болчу. Бирок Исфана жана Лейлек жергиликтүү бийлиги тарабынан тоскоолдуктар жаратылганы белгилүү болду. Стадиондо жолугушуу өткөрүү чектелип, аймактагы электр жарыгы да атайылап өчүрүлгөн. Камчыбек Ташиев бул көрүнүштөргө байланыштуу кескин нааразычылыгын билдирди. Мына мен силердин алдыңарда бир кайрылуу кылып коеюн деп атам. Себеби дегенде өзүңөр аз жакшы билип болгондой бүт мамлекетти, бүт бар жерди кыдырып келе жатам. Бир дагы жерде ушу Исфанадай бизди куугун тутаган жок эле да. Исфана шаарында мына азыр келип поледе өткүзгөнгө мажбур болуп атабыз жолугушууну. Так, урматтуу президент, урматтуу жогорку Борбордук шайлоо комиссиянын төрагасы, тез аранын ичинде Исфана шаарынын мэрине, Лейлек районунун акимине чараны көрүңүздөр. Бизди шаар ичинде өткүздүрбөстөн бар жерде светтерди өчүрүп, мына бул жерге дагы биз талаага жанагы дивизионго алып келип коюп алып туруп, эл менен жолугушууга мажбур болуп атабыз. Себеби дегенде мына эч жерлерде өткүздүрбөй, бар жерлерден кууп, ушундай шарттарды түзүп атышат. Мен айтып кетер элем, урматтуу президент, сиз өзүңүз айткандай, бардык партияларга бирдей шарт түзүлсүн дегенсиз, бирок биздин Мекенчил партиясын Исфана шаарынан, Лейлек районунан монтип талаага кууп, талаада өткүзгөнгө мажбур болуп атабыз. Мен сизден суранар элем, тез аранын ичинде ушул Исфана шаарынын мэрине, Лейлек районунун акимине жана Баткен облусунун губернаторуна толук бойдон чараны көрүңүздөр. Эгер андай болбой турган болсо, анда мен элге кайрылууга мажбур болом. Урматтуу эл журт, биз мамлекетибизде бардыгыбыз бирдей укукка ээ болгондон кийин бардык партияларга бирдей шарт түзүлүш керек. Ушул эле Исфана жеринде, ушул эле Лейлек районунда миңдеген адамдар биз менен жолугушууну күтүп отурушат. Бирок ошол шарттарды түзбөстөн монтип бизди талаага кууп, жолугушууну өткүздүрбөй атышат. Бул менин акыркы 20 жылдык саясаттагы тажрыйбамда биринчи ирет ушундай болуп атат. Тез аранын ичинде Исфана шаарынын мэрине жана районунун акимине чараны көрүш керек. Башка жерлерде мындай болбош керек. Бардык партияларга бирдей шарт түзүлүш керек. Мен азыр ошол шаардын мэрин жана районунун акимин официалдуу түрдө мына сиздердин атыңыздардан телевидение аркылуу, средств массовой информациялар аркылуу официалдуу түрдө жолугушууга чакырамын. Кимдер ушундай биздин партиянын куугун тутап, шарт түзбөй, талаага келип жолугушуу өткүзүүгө мажбур кылган болсо, тез аранын чара көрүңүздөр. Биздин бир мыйзам долбоорубузду айтып келатып эле ушуларга жиним келип кетет. Ушунчалык ушу эки адамга ачуу келди, ама мени өткүзүп койсоңор булар жаман кылат. Жаман кылат. Ама булар мени өттү дегенде, эртеси күнү өздөрү арыз жазып кетпесе, мына көрөсүңөр. Мени өттү дегенде эртеси кетет. Ошон үчүн мына Исфананын ичиндеги элдерге жеткизип койгула. Лейлек районунун элине жеткизип койгула. Мен депутат болуп өтсөм, экөө тең эртеси күнү арыз жазып кетет болгондо. Ушун жеткизип койгула. Ушундай болгон сайын жаным чыгат, караңгы чаңды. Ушу чаңга, ушу мына буудай эккен полеге чыгып, биз эл менен жолукканга мажбур болуп атабыз. Ой эл журтум. Ой эл журтум. Карачы ушуну. Ушундай бийлик бизге керекпи? Бийлик элдики болсо. Бийлик элдики болсо. Элди болсо монтип буудай эккен талаага кууп чыкса,
Bu emne degen akmakçılık. Emi men jana aytkanday azır emege baram, kulumduga baram jolukkan. Kulumdu da svet öçürse gerek. Ayırda da dayak tursa gerek alarcı. Azır men sülüktüge baram. Sülüktü dayagın öçürse gerek svetti. Taşıyıp gelip de korkup dayardan atsa gerek. Gördüңөр mü? Menden kim korkut? Menden beylikte oturgan akbar. Beylikte oturgan uşuga okşogan merler, uşuga okşogan hakimler, uşul akmaktar korkut meni. Sebebi alar bilet. Erteң men Kuda kalasa Allah Taala'nın buyurup eli jurtum beylikti kolga berip koya turgan bolsa, uşuga okşogan akmaktar hiç kaçan beylikке jakındabaşın bilet. Elim jerim degen, elin arasından çıkan jönökөй adamlar beylikке gelip el başkaruga biz мүмкүнчүлүк түзүп беребиz turgan. Oşon üçün koldoп koyuңуздар. Koldoп koyuңуздар. Бут тосууларга карабастан Исфана шаарынын жана Лейлек районунун жашоочулары толугу менен Мекенчил партиясына добуш беришерин ачыкташты. Камчыбек Кыдыршаевичтин эл менен жолугушуулары Баткен жергесинде уланууда. Өткүрбек Рахманов, Айбек Исабеков, Акниет Кеңешев, Регион. Жүрөгүнөн жалыны бар Мекенчил, журтка кошор салымы бар Мекенчил, казык кылар каруусу бар Мекенчил, ата журтка арзусу бар Мекенчил. Мекенчилдер атланdılar Mekенdeşler taqdırına ey. Mekенчилдер atlandılar Mekенdeşler taqdırına ey. Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.